кымбатчылыкты токтош үчүн ман үчүн бул сырткы саясатты терең жүгүртүш керек да. Сырткы саясатты терең жүгүртмөйүнчө бул неметчилик жоюлбайт, күчөйт кайра. Азыркы бийлик тура эле жол жүргүзүп атат сырткы саясатта. Эми убакыт керек да, убакыт бериш керек. Биз жардам бербесек, ал өз жалгысы эч кимдин колунан келбейт да. Биз жардам беришибиз керек, тикеден тик туруп. Коррупция десе, коррупция жагы менен күрөшүш керек, биз кошо жардам берип. Вот ошондон анан болот баардыгы. Кымбатчылыкты эми азыр токтотуш баары эле өстүн эмелери жетип, продукциялар өскө жетет. Просто таможнядан бизге четке чыгытпай. Мындай карап көргөндө, союз деп союз мода таможня бүт эле турат. Ары кетип атат, Казак, Россия кетип. Ошолорду жаптырып эле койсо, өстүккө жетет продукция. Ошо менен арзандашыш мүмкүн эми. Мен оюмча, жеке оюм. Инфляцияга байланыштуу кымбатчылыкты токтото албайбыз. Бирок өсүшүн азайтса болот. Биринчисинен, экинчисинен биз өнүгүп кетсек, айлыктарыбызды деле көбөйтүп, ошого жараша болот да. Ошон үчүн кымбатчылыкты токтотпош керек. Наоборот, айлыкты көбөйтүш керек, экономиканы караш керек. Ошондо инфляция билинбей калат да. Кымбатчылыкты менин оюм боюнча, жеке оюм боюнча жакшы кадрлар тандаш керек. Бизде кадрлар слабый болуп атат. Жаштар келсин деп атат, бирок кадр слабый болуп атат да. Экинчиден, министрлер менен депутаттар бири бирине карама каршы айтышып элечи, иш болбой атат да. Иштей турган адамга өзүнө возможность берсе, ал адам иштеп кетет да. Мисалы үчүн министр иштеп атат азыр. Ошого возможность бериш керек. Ал өзү кадрды өзү тандаш керек да. Депутаттар тандаш керек. Бизде депутаттар өзүнүн кадрларын бөлүп алат экен. Мисалы үчүн министр, маданият министри, жакшы министрлер болсо бөлүп алат экен дагы, алар өздөрүнүн кадрларын өздөрү бөлөт экен да. Ушулардын министрлер өздөрүнө бөлүп берсе, министр өзү жооп берет да. Если министр иштебей атса, кече жакында эле суу жок болду да. Министрди урушту президент, депутаттар. Если кадрларды өзү коюп неме болсо, министр өзү жооп берет да бул жердечи. Бул жерде депутаттар да киришип атат да. Киришип, депутаттардын кадрларын койбой койсо, депутаттар чыгып алып сен кет деп атат. Кетпей, наоборот, депутаттар өзү жардам берсе, бизде алгылар жылуу болот да, иншалла. Биргеликте иш алып барыш керек го. Президент, өкмөт, эл баарыбыз биргеликте. Эгер бул жөн иш алып барбаса, эл кыйналып калат го. Байлар жашай берет колунда барлар, жакыр эл кыйналып калат. Бизде эчтеке иштебейт да азыр. Жумуш жок. Жумуш жоктон бала чагабыз Россияда жүрөт. Россиядан алган акчага эптеп жашап атышат көп айыл жерлеринде. Мисалы үчүн Бишкекте жумуш тапса да, айыл жерлерде жумуш жок, эч кандай жумуш жок. Бир предприятие, бир мекеме иштебейт, же завод, фабрикаларыбыз жок. Жоюш керек албетте. Эми келечекке жакшылыкка гана умтулуп туруш керек. Бала чакабыз бар, жашаш керек, баарын ордоруна коюш керек, жашоо жакшы болуш керек. Эми кымбатчылык могу коронавирус дүйнө жүзүн каптап атпайбы? Ошого байланыштуу болуш керек. Биз саламаттык сактоо министри, биздин өкмөт жакшы иштесе, мунун баары жасалчу иш деп ойлойм. Эми Кыргызстандын келечеги жакшы деген ойдомун. Кымбатчылык бир эле мага эмес, баардык Кыргызстандын жарандарына тийгизип атат. Жакшы эле таасирин тийгизип атат. Ошондуктан бул кымбатчылык деле кече же мурдагы күнү чыга калган жок. Бул болуп келген инфляция болуп келген нерсе. Биздин эле мамлекетте эмес, бүтүндөй башка мамлекеттерде деле, коңшулаш өлкөлөрдө деле кымбатчылык болуп атат. Буга биз сабырдуулук менен ушул көрүнүшкө да чыдашыбыз керек. Эмгектенишибиз керек. Эмгегибиз менен гана ушул жагдайдан чыга алабыз да. Ар бир адам өздөрү эмгектенип, аракеттенип, баардык жумуштарын даан аткарып, мыйзамды туура сактап жүрө турган болсок, баардыгы Кудай буйрса жакшы болот. Мына мен эч кимге жалобум жок. Ушул жерде иштеп атам, соода саттыгымды кылып атам. Мамлекетибизде Кудай буйрса баардыгы жакшы болот. Жогоруда жетекчилерибизге да ыраазымын, баардыгы жакшы, сонун болот буйрса.
Жок, кымбатчылыкты токтотуу кыйын го. Бул бизге байланыштуу эмес да. Кыргызстан чакан мамлекет, өзүнүн бардык нерсе менен камсыз кылбайт. Айрым бир айыл чарба жемиштери менен камсыз кылуусу мүмкүн эми. Калган нерселер менен, мисалы үчүн ошол эле май, суу май, кум шекер сырттан келип атпайбы? Өзүбүздү өндүрүүгө болот, бирок биз азырынча ал деңгээлге жете албай атпайбызбы? Анан эми азыркы шартта бул дүйнө жүзү боюнча алганда ушундай болуп атпайбы? Баалар мындан ары өсө берет го мындай. Жөнөкөй эле нерсени карабайсың азыр мынакей, мисалы үчүн ошол тиги мисалы үчүн жай жаңылай башталды мындай, бир ай болуп калды, 2 ай болуп калды. Мына өзүбүздө эле мына кадимки эле малина мисалы үчүн, өзүбүз эле өндүрөбүз. Башка нерселердин баары өсүп атпайбы? Анан эми арзанчылык болот деп ойлобош керек, кыялданууга болбойт да, мындан ары эми балдар өскөндөн өсө берет, анткени бул дүйнөдө ушундай болуп атпайбы? Ал үчүн бизде баардык ошол айыл чарба өсүмдүктөрүн, ошол буудайыбыз, арпабыз, ошол баардык аянты көп болуш керек да. Бизде ага жер эмес, суу да жетпей атпайбы? Биз өзүбүз суунун башында туруп суу жетпей атат. Окумуштуулар же болсо башкалар мурдатан деп кулак кагыш кылып айтканда бизге жыл кургакчыл болот деген. Аны алдын алган жокпуз да. Бизде жетекчилер ошол баягы мисалы үчүн айыл чарба министрлиги кагаз жүзүндө отчет алып отурат да. Дыйканга кандай жардам берет, эмне жардам берип атат. Дыйкан өзү аракет кылып, өзүн өзү багып атат, элди багып атат да, туурабы? Өндүргөн продукциясын сатып атат. Эми бул мамлекеттик деңгээлде иш алып барчу нерсе деп ойлойм да. Кымбатчылыкты азыр токтото албайт го дейм, кыйын го. Ар ким өзү эме жок болуп атат азыр. Продукция мисалы аз, суу аз, ошон үчүн жер жемиштер дагы бышпай ошондой болуп атпайбы. Ошол себептен эле кымбат болуп атат.